ислам экономикасы эмне бул? Анан көп ойлошот, ислам банкынын системасы бул процентке акча бербейт деген гана бир түшүнүк бар. Мисалы үчүн мен сизден сурасам же бирөөдөн сурасам, ислам банкынын системасы кандай десе ушул нерсени гана айта алат да. Анткени Куранда көрсөтүлгөндөй муну риба деп коет. Бул жанагындай кылып сүткорлук менен акчанын үстүнө пайыз алган. Бул Куранда дагы, ислам системасында дагы бул арам. Эми ошол гана маалымат менен айрым адамдардын маалыматы ушу менен түгөнөт. Бирок анын философиясы дагы ошол нерседен эки ача жолго, эки башка жакка кетет. Традициялык банктын жол айрымы такыр башка жакта, философиясы менен, берекеси менен жана ошондой эле анын ачык айкындыгы менен. Бул негизинен тарыхына кайрыла турган болсок, бул абдан жаш системалардын бири. Бул 1975-жылы гана араб өлкөлөрүндө биринчи жолу ачылып, ал жерде ошол финансы системасы моделин сунушталды. Банк системасы ошо Ислам банкинг системасы 1975-жылы старт алды десек болот. Мындай эң биринчи ошо тушоосу кесилген. Андан бери бүгүнкү күндө 400дөн ашык дүйнө жүзүндө банктар ушул система менен иштеп атат. Чоң банктар. Жалаң эле бул пайыздан акча берүүдөн эмес, эң башкысы, эң биринчи айырмачылыгы ушул эмнеде жатат. Сизге традициялык банкка барсаңыз, сиз бизнес план жазып барасыз. Анан сиз ага процентке акча сурайсыз. Айтасыз, мага $10,000 керек, мен мал сатып алам, башка сатып алам деп. Ошол сизге банктын жетекчиси кол коюп бергенден кийин текчеден сизге айнегинен $10,000 колуңузга карматат. Ошол бойдон сиз менен алардын иши да жок. Анткени сиздин күрөөңүздү алып калат. Күрөө канчага? Эң күрөө $15,000. $15,000, мисалы үчүн жакшы сүйлөшсөңүз $15,000, болбосо $17-18,000 күрөөңүздү алат дагы. Ошол бойдон сиз менен иши да жок. Сиз акчаны алып туруп мал сатып алдыңызбы, же болбосо акчаны алып туруп мурдагы карызыңызды жаптыңызбы, карызды оготур көбөйтүп. Алар менен традициялык банктын иши жок. Ал эми ислам банкын ушул жерден башталат айырмачылыгы. Алар сиз менен тобокелчиликти дагы, сиз менен берекени дагы кошо жанагы бизнес дүйнөсүнө чогуу аттанат, жаныңызда отурган шерик болот. Эң башкы айырмачылык ушунда жатат. Анткени ал сизге акчаны бербейт. Сиз эмне сатып алам десеңиз, ошол акчага мал десе мал сатып берет, үй десе үй сатып берет. Эгерде бир тетик сатып алып мен өндүрүш кылам десең, ошол тетигиңизди сатып берет. Анан ошол менен бирге сиз менен аягына чейин, жана береке болгонго чейин, жанагындай кылып киреше түшкөнгө чейин сиз менен кошо болот дагы, анын тобокелчилигин дагы, берекесин да чогуу бөлүшөт. Мен сизге экзамен берейин, түшүнгөнүм боюнча, макулбу? Атайырбек Дүйшөкеч. Мына Европа системасында банк. Мындан акчаны алдым. Акчаны кайрып келгенге чейин бул дуа кылып отурат. Илайым Мыктыбек банкрот болсо экен. Ооба, эми андай болбосо дагы жок. Андай болбосо дагы иши жок. Иши жок. Мен буга $17,000 калса дагы буга пайда. Мен банкрот болсом да буга пайда. $17,000 калып атат. Көрөсүз мен. Эгерде мен банкрот болбосом да үстөгү мен пулду алып келип берем. Бул баары бир эме менен чыгат, пайда менен чыгат. Мен малым өлүп калдыбы, жүгөрүм күйүп кеттиби, бунун иши жок. Туурабы? Эч кандай бул кандай десем, мындай бир зыян көрбөйт банк. Эми ислам банкында мен туура түшүнсөм, эгерде мен банкрот болсом, банк да банкрот болот. Туура. Эгер мен пайда көрсөм, анан банк пайда көрөт. Банк да кошо пайда көрөт. Эгер мен пайда көрбөсөм, көрбөйт. Ошондуктан алар башынан аягына чейин сиз менен бирге болот. Демек мен акчаны алгандан баштап банк мага дуа кылат. Илайым Мыктыбек байып кетсин. Ооба, туура.